Баткен мамлекеттик университетинин окуу түзүмдүк бөлүмдөрү областтын ири Кызыл Кыя сүлүктүү шаарларында жайгашкан 3 институттан 2 колледжден 3 атайын орто кесиптик билим берүү бөлүмдөрүнөн турат. Региондорду өнүктүрүү жылынын алкагында жаңы аймактарда жайгашкан түзүмдүк бөлүмдөрдүн ортосундагы байланыштарды заман талабына ылайыкташтыруу максатында 2018 жылы февраль айында ресурстук борбор ачылды. Борбор USAID эл аралык уюму менен биргеликте түзүлдү. Ушундай эле борборлор Батмунун Сүлүктүү шаарындагы Сүлүктүү аймактык институтунда, Кызыл Кыя шаарындагы Кызыл Кыя педагогикалык жана Кызыл Кыя көп тармактуу институттарында да ачылды. Жалпысынан сарпталган каражаттын суммасы $40,000 түзгөн. Аталган борборлор аркылуу Баткен мамлекеттик университетинин ички жана сырткы байланыштарын жакшыртуу максатында онлайн байланыш аппараттары орнотулган. Университет үчүн борборду ачуунун жемиши ички жана тышкы конференциялар, жыйындар, тегерек столдор жана башка иш-чараларды өткөрүүдөгү чыгымсыз жана ыңгайлуу байланыш болуп калды. Баткен мамлекеттик университетинин ректору Абдувап Момуновичтин заман талабына ылайык имарат куруу аркылуу профессордук окутуучулар жамаатына студенттерге шарт түзүү демилгесинин негизинде 2018 жылы имараттын пайдубалын куруу башталган. Имараттын курулушу 3000 студентке ылайыкташтырылып, сметасы 300 миллион сомду түздү. Жалпы аянты 3,5 гектар болгон жерге университет өзүнүн үнөмдөгөн каражатын эсебинен имараттын пайдубалы бүгүнкү күндө 75%га бүткөрүлдү. Мындан тышкары 200 орунду студенттер үчүн салына турган жатакананын долбоору бүткөрүлүп, курулушу башталуу алдында турат. Ал эми региондун мугалимдеринин кесиптик чеберчилигин жогорулатуу үчүн билим берүү процессиндеги жаңы маалыматтык технологиялар боюнча квалификациясын жогорулатуу жана жалпы республикалык тестирлөөгө даярдоо курстары ачылды. Батмунун Айгүл-Тоо тарыхый маданий музей комплекси Батмунун ректорунун буйругуна ылайык түзүлүп, 2018 жылдын 28 июнунда ачылуу азем өткөрүлдү. Айгүл-Тоо тарыхый маданий музей комплекси илим изилдөө, экспозициялык көркөм, маданий агартуу жана экскурсиялык туристтик максатта тарыхый, маданий жана табигый комплекстердин материалдык жана руханий баалуулуктардын сакталышын, калыбына келтиришин, изилдешин жана элге көрсөтүлүшүн камсыз кылуу максатында негизделди. Айгүл-Тоо тарыхый маданий музей комплексинин курамы төмөнкүдөй бөлүктөрдөн турат. Айгүл-Тоо маданий корого, Манас жана анын 40 чоросу комплекси, Баткен шаарындагы ачык асман алдындагы скульптуралык комплекс, Кара Эгиз тоосундагы петроглифтер, Айгүл-Тоо тарыхый маданий музей имараты. Музейдин ички бөлүктөрү: мамлекеттүүлүккө арналган бөлүк, археология жана петроглифтерге арналган бөлүк, этнография, советтик доор, ошондой эле инсан таануу жана облустун район шаарларына арналган бөлүктөрүнөн турат. Музейде биздин замандын биринчи, экинчи кылымына таандык тарыхый археологиялык табылгалардан тартып, бүгүнкү күнгө чейинки тарыхый экспонаттар, этнографиялык буюмдар көрүүчүлөр үчүн коюлган. Музейдеги экспозициялар аркылуу музей коноктору жана туристтер Баткен облусу тууралуу толук маалымат алышат. Музей 2018 жылдын июль айынан декабрь айына чейин эле жергиликтүү тургундардан, коноктордон, студенттерден, окуучулардан турган 4000ден ашуун көрүүчүнү кабыл алды. 2018 жыл ичинде Баткен мамлекеттик университетинин окумуштуулары тарабынан Баткен аймагындагы өрүктөрдүн сапатын көтөрүү, Баткен облусунун аймагындагы археологиялык жана тарыхый эстеликтердин эсебин алуу жана картасын түзүү, Кыргызстандын көйгөйлүү райондорундагы калкта өпкө рагынын пайда болушунда радондук фактордун ролун баалоо жана мониторинг жүргүзүү жана башка бир канча илимий долбоорлор ишке ашырылды. Баткен аймагындагы өрүктөрдүн сапатын көтөрүү долбоору боюнча региондун шартында жергиликтүү Мирсанчали, Кандак, Хурмайы, Бабайы, Субхони, Исфарак, Курсадык, Арзами, Ахрори, Агөрүк изилденди. Алардын мөмөсүнүн бышып жетилүү мөөнөтүнө жараша негизги 3 топко бөлүнүп, аймактын жаратылыштык, климаттык шартында өнүгүүнүн бардык фенологиялык фазасын басып өткөндүгү, өз убагында тыныгуу мезгилине ээ болгондугу, мөмөнүн табардык сапаты жана жогорку даамдуулугу калыптангандыгы аныкталды.
Жергиликтүү субхони, бабайы, кандак, агуйрук сорттору айлана чөйрөнүн жагымсыз факторлоруна, зыянкечтерге жана илдеттерге туруктуу жана бул сортторду башка мамлекеттерге экспорттоо перспективдүү экендиги сунушталды. Ал эми Баткен аймагынын шартында өрүктөрдүн негизги илдеттери болуп, монолиоз, гомоз, вертицеллез, цитоспориоз экендиги аныкталып, изилдөөнүн негизинде алдын алуу жана дарылоо эрежелери жергиликтүү бийлик органдарына жана дыйкандарга сунушталды. Баткен облусунун аймагындагы археологиялык жана тарыхый эстеликтердин эсебин алуу жана картасын түзүү аттуу долбоорунун негизги максаты аймагындагы археологиялык жана тарыхый эстеликтердин эсебин алуу жана картасын түзүү, мамлекеттик жана жергиликтүү бийликтерге коомчулукка коргоого алууну сунуштоо аркылуу аларды сактап калуу эле. Натыйжада Баткен району аймагында 20га жакын тарыхый жана ыйык жерлер катталды. Алардын көпчүлүгүнө байланыштуу уламыштар, элдик этимологиялар жыйналды. Кээ бир объектилерди атап айтсак, Гарын баба мазары, Самаркандек айыл аймагы, Жерүңкүр, Согмент айылы, Кан, Кудайархан чеби, Кан айылы, Канигут үңкүрү, Самаркандек айыл аймагы, Кара эгизе сүрөт, жазма эстеликтери жана башкалар. Картасын түзүү жана аныктоодон тышкары жогорудагы объектилерге байланыштуу уламыштар, эл оозунан жыйналган материалдар топтолуп, жергиликтүү басма сөз каражаттарына жарыяланды. 2018 жылдын 28-29 июнь күндөрү аймактарды өнүктүрүү жылынын алкагында Батмуда жаңы маалыматтык революциянын экономика техникалык платформасы аттуу эл аралык 7-чи илимий практикалык конференция болуп өттү. Андагы макалалар Кыргызстанда биринчи жолу Scopus жана Web of Science каттоосундагы журналдан жарык көрдү. Конференцияга Кыргызстандын жана Россия, Өзбекстандын, Казакстандын, Тажикстандын жогорку окуу жайларынын окумуштуулар келип катышып, өлкөнүн экономикасын, айыл чарбасын өнүктүрүү боюнча жүйөлүү пикирлерин айтышты. 70тен ашуун илимий баяндама окулуп, андан сырткары секциялык иштерде 12 видео баяндамалар онлайн түрүндө жасалды. Ошондой эле чет өлкөнүн 15 жогорку окуу жайынын окумуштуулары онлайн режиминде конференциядагы илимий баяндамаларды угууга жана талкуулоого катышышты. Ал эми 2018 жылдын 12 ноябрында Баткен чөлкөмүн өнүктүрүүдөгү илимдин орду аттуу илимий практикалык конференция өткөрүлдү. Анда өрүк өндүрүүнүн заманбап жолдору, аймактарды туруктуу социалдык экономикалык өнүктүрүүнүн көйгөйлөрү жана дүйнөлүк практика жана башка темадагы бир канча баяндамалар окулуп, жергиликтүү бийликке сунуштамалар берилди. Мындан тышкары региондорду өнүктүрүү жана Чыңгыз Айтматовдун 90 жылдыгына карата 2018 жылдын 1 ноябрында Кыргыздын кылым уулу Чыңгыз Айтматов аттуу илимий практикалык конференция, тегерек стол, кызыл жоолук жалжалым акциясы жана акыл таймаш оюндары өткөрүлдү.